Саламатсыздарбы, Ош Прим медиада жаңылыктар түрмөгүнөн саат 12-ге даярдалган чыгарылышы. Бул чыгарылышта Кыргызстанда бүгүн 19 сентябрь улуттук аза күтүү күнү. 19 сентябрь саат 8:00 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын Ош облусунун Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде кырдаал чыңалуу бойдон. Чек арадагы атышууда мерт болгондордун 4-өө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк. Кыргызстанда бүгүн 19 сентябрь улуттук аза күтүү күнү. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койгон. Улуттук аза күтүү күнү өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имаратында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Маданият мекемелери жана телерадио компанияларына улуттук аза күтүү күнүндө оюн, зоок иш-чараларын жана берүүлөрүн токтотуу сунушталат. 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон куралдуу жаңжалда кыргызстандык 59 жай жаран жана жоокерлер курман болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, 19 сентябрь саат 8:00 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын Ош облусунун Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде кырдаал чыңалуу бойдон сакталып тургандыгын маалымдады. 18 сентябрдан 19 сентябрга караган түн тынч өттү. Чек ара тилкесинде ок атышуу болгон жок. УКМКнын чек ара кызматынын өздүк курамы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги абалды турукташтырууга багытталган иш-чараларды жүргүзүүдө. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагышта мерт болгондордун 4-өө ИИМдин ички аскерлеринин кызматкерлери. Мындан улам күч түзүмү улук сержант Дурус Каныбек уулунун, кенже сержант Манас Батырбековдун, улук сержант Ачылбек Ташбековдун жана катардагы жоокер Айбек Абдилабековдун туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта 59 адам мерт болуп, дагы 144 киши жараталды. 140 миңден ашуун адам коопсуз жайга убактылуу көчүрүлдү. Кече 18 сентябрь саат 17:00 карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн ачылган эсепке 18 миллион 175 миң сом түштү. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Улан Даникеев билдирди. Жалпы 414 транзакция аткарылды. Министрлер кабинети Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жапа чеккен жарандарга финансылык жардам көрсөтүүнү каалагандар үчүн бирдиктүү эсепке акча которууга чакырат. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бирдиктүү эсеби ачылган. Алуучу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты. Адистер кан тапшыруу алдында кандай эрежелерди сакташ керек деген Кыргыз Республикасынын ден соолукту чыңдоо борборунун сак-саламат каналы эскертти. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжалында жаракат алгандар үчүн республикада кан тапшырууга каалаган кыргызстандыктар көп болууда. Мындан улам медиктер төмөнкү эскертүүнү жасашкан. Келген адамдын жанында паспорты, айдоочулук күбөлүгү же аскердик билети болушу шарт. Кан тапшыруунун алдында донор майлуу куурулган тамактарды, сүт азыктарын ичпеши керек, деп эскертишти. Бул саатка даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сиздер менен кийинки сааттарда түз эфирде көрүшөм. Биз менен бирге болуңуздар.